Саламатсыңарбы балдар? Бүгүн биз силер менен маданият аралык байланыштын негиздери сабагы боюнча биринчи маданият аралык байланыш тууралуу жалпы түшүнүктөр деген лекцияга кайрылмакчыбыз. Ар түрдүү мамлекеттердин, элдердин жана алардын маданиятынын бири-бирине эки тараптуу көз каранды болушун, өз ара байланыштарын кеңейтүү жолу менен адамзат өнүгүп жатат. Бүгүнкү күндө өзүнө башка элдердин маданиятынын таасирин сиңирбеген бир да улутты көрө албайбыз. Бул маданияттардын алмашуусунун өсүшүнүн негизинде жана мамлекеттердеги институттардын, социалдык группалардын, коомдук кыймылдардын өз ара байланыштарынын жыйынтыгында көрүнүп жатат. Маданияттын жана элдердин бири-бирине таасир этишинин кеңейиши маданий айырмачылыктар тууралуу суроолорду актуалдаштырат. Маданий көп түрдүүлүк өнүгүп жана аларды түзгөн элдер өздөрүнүн бүтүндүгүн жана маданиятын сактап калуу үчүн көптөгөн каражаттарды сарптап жатышат. Адам баласы канчалык биримдикте жана байланышта болсо, алар маданий ар түрдүүлүгүн жоготпойт. Бул үчүн алар бири-бирин түшүнүүгө, маданий өзгөчөлүгүн таанып билүүгө умтулушу зарыл. Маданий байланыштар процесси айрым улуттарда маданий баалуулуктарды сактап калууга болгон умтулууну пайда кылат. Айрым мамлекеттерде маданий өзгөрүүлөргө болгон сынчыл көз караштар, келишпөөчүлүк жаралып жатат. Алар баарынан өздөрүнүн улуттук өзгөчөлүгүн жогору коюп, маданий чекке болгон ачык жолдорду анчалык жактыра бербейт. Коомдогу реформалар Россиянын маданиятына да таасир тийгизип келет. Акыркы жылдарда жаңы коомдук топтор, ишкерлер, банкирлер, саясий лидерлер, чет элдик фирмаларда иштеген жергиликтүү жарандардын саны күн сайын көбөйүүдө. Мунун өзү ишмердүүлүктөгү маданияттын жаңы типтерин пайда кылып, коомдун жашоосун өзгөртүп жатат. Бул процесстин өнүгүшүндө бир топ кыйынчылыктар болуп келет. Анткени мамлекет тарабынан ар кандай чектөөлөр болуп турат. Чыгыш менен батыштын ортосундагы келишпөөчүлүктүн бүтүшү менен соода-экономикалык мамилелер кеңири канатын жая баштады. Жыл сайын адамдардын саны өсүп, карым-катыш жаатында байланыштар күчөдү. Бүгүнкү күндө 37 миңден ашык ар түрдүү улуттардан куралган корпорациялардын 207 миңден ашык филиалдарында ондогон миллиондон ашык адамдар иштешет. Жетекчилери өз ишмердүүлүгүнүн эффективдүүлүгү үчүн алар өз партнерлорунун маданий өзгөчөлүгүн жана келип иштеп жаткан өлкөнүн маданий баалуулуктары менен дагы эсептешиши керек. Жаңы экономикалык мамилелер мурда анча тааныш болбогон маданий баалуулуктар менен таанышууга себепкер болду. Тамак-аш, кийим маданиятынан тышкары эми аялдарга, балдарга, карыларга кандай мамиле кылуулар менен дагы тааныш болууга мүмкүндүктөр түзүлдү. Маданият аралык байланышта болгон адамдар башка маданияттын өкүлдөрү менен карым-катышта болушат. Бул карым-катышты кыйындаткан алардын тилдик өзгөчөлүктөрү болуп саналат. Бирок булар маданият аралык байланыштардын дайыма кезигүүчү маселелери болуп саналат. Чоң айырмачылыктар ал адамдардын дүйнө таанымында жатат. Биз башка маданиятты өз маданиятыбыздын мааниси аркылуу таанып билебиз. Биз өзүбүзгө мүнөздүү эмес кыймыл-аракетти, жүрүм-турумду кыйындык менен түшүнөбүз. Ошол сыяктуу эле маданият аралык байланыш өзүнөн өзү эффективдүү боло албайт. Аны максаттуу түрдө үйрөнүү керек. Маданият аралык байланыштын окуу дисциплинасы катары калыптанышына америкалык саясатчылардын жана бизнесмендердин кызыкчылыгы себепкер болгон. Экинчи дүйнөлүк согуштан кийин америкалык маданияттын, саясаттын жана экономиканын таасир этиши күчөгөн. Өкмөттүк чиновниктер менен бизнесмендер башка маданияттын өкүлдөрү менен иштешкен убакта түрдүү түшүнбөстүктөргө кабыл болуп, аларды чечүүдө өздөрүн жардамга муктаж сезишкен учурлары да болгон. Мунун аягы конфликт же таарыныч менен аяктаган учурлары да болбой койгон эмес. Тилди жакшы өздөштүрсө деле чет өлкөдө иштөөдө чоң проблемалар, чоң маселелер чыгып турган. Ушунун натыйжасында жалаң эле тилин үйрөнбөй, маданиятын, традициясын, каада-салттарын, жүрүм-турум нормаларын үйрөнүү дагы зарыл болорун түшүнө башташат. Ушул эле убакта АКШда өнүгүп жаткан өлкөлөргө жардам берүүчү программалар иштеп чыга баштайт. Бул программалардын проектилеринин алкагында эксперттер жана активисттер түрдүү өлкөлөрдү кыдыра башташты.
Алар да конфликттерге, түшүнбөстүктөргө учуроо менен өз миссияларынын аягына толук чыга алышкан эмес. Жетекчилер жана жөнөкөй кызматчылар дагы башка маданияттын өкүлдөрү менен иш жүзүндө ар түрдүү суроолорду чечүү үчүн анча даяр эмес экендиктерин түшүнүшкөн соң, маданият аралык байланыштын маанисине көп көңүл буруу керектигин аныкташты. Бул маселеге жооп катары АКШ өкмөтү 1946-жылы чет өлкөдө кызмат өтөө боюнча акт кабыл алып, лингвист Эдвард Холл жетектеген институт ачты. Бул институтта ар түрдүү адистер, антропологдор, социологдор, психологдор, лингвисттер иштешкен. Алардын алгачкы иштери анча натыйжа берген эмес. Институттун ишмерлери өкмөттүк кызматчылар маданият менен карым-катыштын теориялык суроолорун үйрөнүүгө кызыкпаганын, алар башка өлкөдө өзүн алып жүрүү үчүн конкреттүү кеңештерди, көрсөтмөлөрдү алууга кызыктар болушканына күбө болушту. Холл жетекчи катары институтка иштөөгө ар түрдүү улуттун өкүлдөрүн алган. Бул практика жүзүндө маданий айырмачылыктарды байкоого жана үйрөнүүгө жеңилдик берген. Мисалы, ал төмөнкүлөрдү байкай алган. Итальяндар сүйлөшүүдө бири-бирине жакын турарын, гректер сүйлөшүүдө жесттерди көп колдонушарын, ал эми кытайлар жесттерди аз колдонушарын байкаган. Өз байкоолорун Холл кеңешмеден кийин институттун окуу программасына киргизген. Бүгүнкү күнгө чейин Америкалык окуу китептеринде практикалык көрсөтмөлөргө басым жасаган. Маданият аралык байланыштын академиялык дисциплина катары кабыл алынышы Холл менен Трейгердин «Маданият байланыш катары» деген китеби. Бул 1954-жылы чыккан «Дудук тил» деген китебинде маданият аралык байланыштын негизги мааниси жана жоболору тууралуу айтылган. Бул жерде автор маданият менен карым-катыштын ортосундагы тыгыз байланышты көрсөткөн. Маданият менен карым-катыштын өз ара байланышы тууралуу идеялары өнүктүрүү менен Холл төмөндөгүдөй жыйынтыкка келген. Маданиятты окуу зарыл. Эгер ал үйрөнүлгөн болсо, окутууга мүмкүндүк болот. Мындай жыйынтык менен Холл маданият аралык байланышты илимий изилдөөлөрдүн предмети гана эмес, өз алдынча окуу дисциплинасы катары кабыл алууну көрсөткөн. Маданият аралык байланыштын окуу дисциплинасы катары кабыл алынышы 1960-жылга туура келет. 1970-жылы бул курстун практикалык мүнөзү ачылып, керектүү теориялык байланыштар менен толукталган. Европа континентинде маданият аралык байланыш окуу дисциплина катары кийинчерээк таанылган. Европалык Союздун түзүлүшү менен элдердин, товарлардын жайгашуусуна чек ачылды. Европалык борборлордо түрдүү маданияттын өкүлдөрү пайда болуп, шаарлардын жашоо тиричилиги жанданды. Мындай өзгөрүүлөр окумуштууларды маданият аралык байланыштын маселелери кызыктыра баштады. Батыш Европалык университеттерде маданият аралык байланыштын бөлүмдөрү ачылды. 1989-жылы Мюнхен университетинде маданият аралык байланыштар боюнча жаңы багыттар ачылып, ал ишке кирише баштады. Ал жакта фольклористика, этнология, лингвистикалык материалдардын негизинде окуу программалары иштелип чыккан. Маданият аралык байланыш Россияда. Россиядагы маданият аралык байланышты чет тилдерди окутуучулар окутуу менен, алар башка маданияттын өкүлү менен эффективдүү пикирлешүүдө, чет тилди билүү менен гана чектелбестен, маданияты менен дагы тааныш болуу негизги маселе экенин тастыкташты. Ошондуктан чет тилдерди окутууда мекен таануу предмети менен коштолууга тийиш экендиги баса белгиленген. Бул предмет тарыхты, салт-санааны, тили окутулуп жаткан өлкөнүн социалдык уюмдары менен студентти кенен тааныштырат. Жогорку окуу жайлардында окуу пландарына маданият аралык байланыш деген жаңы дисциплина кире баштады. Дисциплинанын киришүүсүн студенттердин маданият аралык байланышка эффективдүү даярдоо негизги орунга чыккан. Бул жерде бөтөн маданияттын өкүлдөрүн эркин түшүнө билүү үчүн иш жүзүндө атайын көндүмдөргө ээ болуу шарт болгон. Бүгүнкү күндө маданият аралык байланыш окуу дисциплинасы катары Россиянын жогорку окуу жайларында бекитилип жатат. Бул боюнча иштерди чет тилдер факультети алып барууда. Алар лекциялык курстарды, программаларды иштеп чыгып жатышат. Бул факультеттин иш тажрыйбасында лекциялык жана практикалык сабактарды айкалыштырганда гана
эффективдүү натыйжа болоору аныкталган. Өзгөчө практикалык сабактарда студенттер пикир алышуу учурунда пайда болгон сезимдери, эмоциялар тууралуу ой бөлүшүп, кызуу талкууларды жаратышат. Анда эмесе студенттер, ушуну менен биринчи лекцияны жыйынтыктайлы. Кийинки лекцияда биз маданият жөнүндө кеңири түшүнүк алабыз.